Бүгүн Балыкчы шаарында күн энергиясы станциясынын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Ал региондогу экологиялык таза энергетиканы өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп калды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өтүп, ал мындай инновациялык долбоорлордун өлкөнүн келечеги үчүн мааниси зор экенин белгиледи. Электр энергиясы менен камсыз кылууда 2 жылда Кыргызстанда кылым курулуштары башталды десек болот. Камарата 1 кеси, Кулана кеси, Баласару кеси, жана баштага жүздөгөн чакан кестердин курулуштары бүгүнкү күнү жүрүп жатат. Бул долбоор боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү 2023 жылы 18 майда Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Борбор Азия саммитинде жүргүзгөн. Ошол эле жылдын 19 августунда долбоорду ишке ашыруу боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюлган. От имени посольства Китайской Народной Республики в Киргизской Республике и от себя лично выражаю горячие поздравления. Күн энергиясы станциясы күн нурун электр энергиясына айландырууга жөндөмдүү күн панелдери менен жабдылган заманбап түзүлүш. Бул долбоор салттуу энергия блоктарында болгон көз карандылыкты жоюуга жана айлана чөйрөгө оң таасирин тийгизген атмосферага көмүр кычкыл газынын бөлүшүн азайтууга жардам берет. Негизинен Кыргызстанда 90%дан ашуун электр энергиясы түштүк аймакта өндүрүлөт. Ал эми 60%дан ашык электр энергия түндүк аймакта керектелет. Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Ибраев долбоордун бардык катышуучуларына ыраазычылыгын билдирип, күн энергиясы өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири экенин баса белгиледи. Бизде Fortis деген компания бул Кыргызстанда регистрация болгон компания, Molin Energy бул Кытайдын компаниясы, экөө биригип ушу жерге күн энергиясынан станцияны курган атышат да. 700 гектарга 400 мегаваттык кубаттуулугу бар станция курушат да. Эми ошого бүгүнкү күндө 92 миллион сом бул сельхоз жоготуу жана арендасын төлөп беришти да. Бул ишти баштаганга чейин. Эми мындан ары бул курулгандан кийин ушул жерде бир 200гө, азыр курулушун убагында 500гө чейин адам иш менен камсыз болот. Курулуп бүткөндөн кийин 150ден 200гө чейин адам ушу жерде иштейт. Балыкчы шаарында күн энергиясы станциясынын ачылышы мамлекеттин, бизнестин жана коомчулуктун актуалдуу маселелерин чечүүдө ийгиликтүү кызматташуусунун жаркын мисалы болду. Бул кадам аймактын бардык жашоочулары үчүн экологиялык жактан таза жана туруктуу келечекти түзүүгө көмөктөшүүсүнө зор салымын кошот деген пикирин шаар мэри Азамат Арнабек уулу билдирди. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен шаарыбыздагы пособие алып аткан жарандар соц контракттын негизинде 100 000 сомдон алышкан. Ошондой адамдарыбызды дагы жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол жака жумушка алгыла деген дагы тапшырмалар болду. Ошонун негизинде эми биз ал фирмалар менен тыгыз байланышта ишти алып кетип, 1,5 жылдын ичинде биз ошол жерди сөз менен эмес, иш жүзүндө ишке ашырып коюшубуз керек. Энергетика тармагындагы эксперттер энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдаланууга өтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешет. Алар күн энергиясы коомдун электр энергиясына болгон муктаждыктарын канааттандыра ала турган эң келечектүү жана таза энергия булактарынын бири экенин айтышат. Электр энергиясы элге, журтка суу кандай керек болсо, аба кандай керек болсо, күн кандай керек болсо, электр энергия так ошондой керек. Мунсуз жашоо жок. Үйдө дагы, өндүрүштө дагы, айыл чарбасында дагы, курулушта дагы бүт бардык жерде электр энергия керек. Кыргызстан сууга бай өлкөсү. Биз жашыл энергияга өтөбүз деп атпайбыз, экологияга зыян тийбесин деп. Негизги максат азыр күн энергиясын алып аткан. Экологияга зыяны жок. Ошол жашыл болуп эсептелет. Күндүн энергиясы, шамалдын энергиясы, анан суунун энергиясы бул жашыл болуп эсептелет да. Эксперттер ошондой эле күн энергиясын өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзөт жана энергетика тармагындагы инновациялык өнүгүүгө түрткү берет деп ишенишет. Ысык көл өрөөнүндө бул биринчи күн электр станциясы. Мындай күн электр станциясы дагы Баткен облусунда дагы биз курганы аракеттенип атабыз. Кудай буйруса, ар бир региондо, ар бир областтарда ушундай чоң долбоорлор ишке ашса, буйруса биз энергетиканы, электр энергияны импорттаган мамлекеттен экспорттаган мамлекетке кудай буйруса 3 жылдын ичинде айланабыз деген жакшы үмүтүбүз бар. Күн энергиясы станциясын инвестициялап жаткан Fortis KG компаниясы бул станциянын ачылышы регионду жана жалпы эле өлкөнү туруктуу өнүктүрүү жолундагы маанилүү этап болуп калаарына ишенимин билдиришет. Бул ферма күн булагынан энергия алабыз да, электр энергия чыгарып,
элдин муктаждыгына зарттайбыз да ошондой. 700 гектарга күн булагынан алынчы панелдер коюлат. Ал панелдер 400 мегаватт чыгарып берет. Бул ишканада курулуш маалында 1000ден ашык киши иштейт. Курулуш бүткөндөн кийин 120-130 киши туруктуу иштейт. Эске сала кетсек, Балыкчы шаарындагы күн электр станциясын куруунун капсула салуу аземи бүгүн 12 апрелде болуп өттү. Салтанаттуу ачылышка Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары, шаар тургундары дагы катышышты.